аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Табиатты сүйүүгө үйрөткөн борбордун ишмердүүлүгү тууралуу сүйлөшөбүз. Тарбия менен тажрыйбанын айкалышы туурасында бүгүн биздин студияда мейманда Республикалык экология, жерин таануу жана туризм боюнча балдар жана өспүрүмдөр борборунун директору Бийик Рыскулбеков. Кутман күнүңүз менен. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Студияга кош келдиңиз. Чоң рахмат. Борбор башында ачылуу кеңейүү этаптарынан өтүп келатты эле. Учурда эмнеге көңүл буруп, кайсыл багытта иштерди алып барып атканын менен бөлүшө кетсеңиз. Сонун болот. Саламатсыздар дагы жолу. Чоң рахмат. Аты жөнүм Бийик Рыскулов, Агартуу министрлигинин Республика экология, аймак таануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөр борборунун директору болом. Биздин ишмердүүлүк бул кошумча билим берүүдө. Тагыраак мектеп балдарга сабактан кийинки бош учурлары мындай туура жакка үйрөнүүсүнө шарт түзүү багытында болот. Анан биз кошумча билим берүү борборлорунда мектептерге экология, туризм, аймак таануу, мектеп музей активисттери, жаш геологдор, скалолаздар, альпинисттер, спорттук ориентация, тоо туризминин судьялары жана башка көптөгөн багыттар боюнча кружоктор ачып балдарды окутабыз, үйрөтөбүз. Анан учурда биз колдон келишинче алгылыктуу иштерди аткарып атабыз. Ошо коом деле байкап көрүп баштады. Бизде учурда 1,5 миң бала акысыз билим алат, биздин кружоктун балдары чын эле бекер билим алат. Анан ошол мугалимдер дагы ошол региондорго дагы мектептерге ачып, мугалимдердин эмгек акысын төлөп, Агартуу министрлиги атынан керектүү шаймандар менен, көргөзмө куралдары менен каршылап, колдон келишинче баягы жардам беришип алып баратабыз. Учурда дээрлик бардык облустарда кружокторубуз ачылды. Буюрса келечекте ар бир райондорго ачабыз деген пландар бар. Анан азыр ошол балдарга, ошо мүмкүн болушунча окуучуларга, мугалимдерге, Кыргызстан боюнча бардык мугалимдерге усулдук колдоолор көрсөтүүнүн үстүндө иш алып баруудабыз. Демек алгач ошол ирим жетекчилерин окуудан өткөзүп алып, анан 1 жылдык бир программаны иштеп чыгып бекиткенден кийин аларга дагы бир усулдук колдоолор, ушундай бир колдоо иш-чаралар жүрүп турат. Ооба, жалпысынан биздин борбор ошол усулдук борбор болуп саналат. Биз Кыргызстан боюнча, республика боюнча бардык мектептерге, мугалимдерге биз усулдук колдоо көрсөтөбүз. Негизи бизде бул программа бар, иштелип чыгып даяр, система бар. Иш алып барып жүрөбүз. Мисалы үчүн азыр бизде пландар кандай болот? Мисалы үчүн октябрдын башында эле ар бир райондон методисттерди чакырып, чуңкур чакта 5 күндүк талаа шартында практикалык семинар, тренинг өткөрдүк. Ошол жерде методист мугалимдер өздөрү геология боюнча, экология боюнча, туризм боюнча балдарды кантип окутуш керек, эмнелерге көңүл бөлүш керек, ошонун баарын практика жүзүндө окуп үйрөнүштү да. Анан алар барып азыр өздөрүнүн райондорунда колдон келишинче балдар менен иш алып баратат. Мунун жыйынтыгы менен буюрса эмки жылы жайында Ысык көлгө деп пландатабыз. Ошол окуучулар менен чогулуп келип, ал жерде балдар менен кошо атайын лагерь өткөрөбүз депчи. Бул жакта иш алып баратабыз. Мисалы үчүн лагерь өткөрөбүз. Анын баары акысыз, балдар келет. Мугалимдерде ошол биздин планда азыр 7 облус боюнча экология жаатында, эко билим берүү жаатында 7 облус боюнча пландар коюлду. Уже методист мугалимдерди окутабыз. Ал көмөкчү чарбалар боюнча мектептин же болбосо ошол балдар чыгармасы борборунун аянтында, короосунда теплица иштетүү, багбанчылык боюнча кантип иш алып барыш керек, эмнелерге көңүл бөлүш керек, ошонун үстүндө окуу курстары жүрөт. Андан сырткары дагы туризм боюнча дагы ошол региондорго барып, геологиясын камтып, окутуу пландарыбыздын баары камтылган. План боюнча кетип атат буюрса. Ошо сиз айтып аткан ар кайсыл багыттардын ичинде мындай окуучуларга, ирим катышуучуларына көбүрөөк кайсынысы жакын болуп, мындай жыйынтыктарды көрө алып атасыздар да? Ооба. Биз азыр эмеге өттүк, интеграцияга өттүк. Мисалы жогоруда айттым го, жаш эколог, жаш турист, жаш аймак таануучулар, мектеп музей активисттери деп кружоктор бөлүнүп кетет да. Бирок ошол интеграция болсун деп, ар бир кружоктогу бала экологиясындагы, туризмдик маданиятка да ээ болсун, түшүнүктөрү болсун деп ошо интеграция өтүп атабыз. Азыр мисалы ошо окуучулардын өзүнөн сурайм да, тагыраагы мындай кемчиликтерди артыкчылыкка айлантабыз. Ошо биздин кружоктун балдары менен бат-баттан жолугуп турам, кыдырып, анан алардын өздөрүнөн кат алам.
эмне көйгөй, кружок эмнеси менен жагып атат, дагы эмнени каалайсыңар, ошо ийримдер кружоктор дагы да кызыктуу болушун эмнени каалайсыңар дегенде бүт баары былтыр жазып беришти эле. Бизге транспорт тоолорго саякатка анткени дээрлик ар ишемби күндөрү окуучуларды биз тоого чыгарабыз да, анан бараксыз чыгат. Анан ушул транспорттон көйгөй болуп атат, музейлерге барганда деп аябай көп бошон жазды эле. Анан быйыл агартуу миссиянын атынан ошол бүт транспорттордун чыккандарын баарын каржылап берип атабыз да. Анан азыр дагы ошол тендерге бердик. Микроскоп, жана торс деп коет, манекен да, жүрөк, бөйрөк, адам органдары кайсы эле жайгашкан скелеттер. Аны компастарды берип атабыз, нивелир, теда металлоискателдер, алтын чайкаган шаймандар, геологиялык шаймандарды, бүт туристтик палатка, чатыр, спальмешок ошонун баарын каржылап, кружоктун ар бир баарын каржылап бердик. Сабак учурунда колдонсун депчи. Андан сырткары биздин базада өзүбүздө азыр 100 адамга жетчү ошол туристтик сумкалар, чатырлар, палаткалар, карематтар, айтор туризмге байланышкан баардык шаймандардын баары бар. Ошолорду окуучулар тоого чыкканда колдонушат да. Атайын талаа шартында, мисалы үчүн чоң кеминде жайында экотуризм өткөрдүк. Мыкты 20 окуучуларды алып барып, ошол өздөрү 3 күн токойдун ичинде чоң кеминде аябай окуу эмеден лагерьге барышты да. Анан аларга аябай жагып, өздөрү канаттууларды изилдеп, дары чөптөрдү изилдеп, тоонун күнгөйү менен тескейинде эмне айырмачылыктар бар, тагыраагы кружоктордон, анан предметтерден, география, биология сабактарын алган теориялык билимдерди практика жүзүндө ал жакта бышыкташты да. Балдарга аябай жагып, ас болуп калды, дагы да деп алар суранып атат да. Иримдин жетекчилери ошо алар кандай кабыл алып атышат? Алардын ишмердүүлүгүнө бул кандай жеңилдиктерди берип же кантип пайдасы тийгизип атыптыр? Ооба. Биз мугалимдерди, мисалы үчүн ошол мектептерден алабыз, региондо да мугалимдерди мектептен алабыз. Ал мугалим өзүнүн предмети боюнча мектебинен дагы эмгек алат. Мисалы үчүн дене тарбия мугалими болушу мүмкүн, же биология, тарых сабагы мугалими болушу мүмкүн да. Өзүнүн предмети боюнча дагы айлыгын алат. Кошумча биздин кружокторду, иримдерди өткөн үчүн бизден да кошумча айлык алат да. Ошол мектептерден да мугалим тандап атабыз. Анан ошол балдар чамасы борборлордун ар бир райондо бар. Ошол борборлордо да кружоктор ачылган. Ошол жакта да мугалимдер менен алып иш алып баратабыз да. Ата-энелерге мындай чакыруу. Сиз мейли Бишкекте болуңуз, мейли кайсы бир райондо болуңуз, айырмасы жок. Сиздин райондогу балдар чамасы борборлоруна ошол окуучулардын алып баруусуна кеңеш берем. Ал жерде бир эле экология туризм эмес, эстетикасы бар, робототехника, бүт тармакта кружоктор бар. Ошолду алып барып балдарын берүүсүнө мен кеңеш берем. Анан Бишкек шаарындагылар бизге кайрылса болот. Ошо сурайын дегеним бул бир гана окуучуларга эмес, мугалимдерге үчүн дагы бир колдоо, усулдук мындай даяр программа, баардыгы мындай шарттар болуп атпайбы? Анан алардын жумушун дагы да жеңилдетип, окуучуларды сабагынан мындан да кызыктуу өткөнгө жардам берет болуш керек да. Ооба, биз эме да, биринчи суроо да мындай, эмне үчүн баягы туризм кружоктору керек деген суроо жаралышы мүмкүн. Же болбосо экология кружоктору депчи. Кыргызстан баягы туризм менен өнүгөбүз дейбиз да. Туристтик өлкө дейбиз. Бирок биз туризм менен өнүгүш үчүн биз баарыбыз андай туристтик катышуучу болуш керек. Окуучу ошо кичинекейинен тоолорго чыкканды үйрөтүп билиш керек. Бизде мындай эмелер бар да, стереотиптер. Тоодо жашаган эл анда эле баарын билет деп жок. Тоодо жүрүүнүн тартиби бар. Ал жерде баргандан кийин калдыксыз туризм бар, мисалы үчүн. Тропалардан кантип чыгыш керек, кантип түшүш керек. Жөнөкөй мисалы тоого чыккан адамдар билет да, мындай жолдо баратканда сен тааныйсыңбы, тааныбайсыңбы? Бир тоодо барасаң, алдыңан бир адамдар келе атса, саламатсызбы деп кыргызча, орусча, англисче учурашып коесуң да. Бул эмненин белгиси? Бул деген ошол адамды саламдашканда сен жөнү байкап калат да. Мисалы үчүн бир кайсы турист ошол жака баратып, бир кырсык болуп кетиши мүмкүн. Анан ошондо сураштыруу болот да. Ким качан көрдү эле депчи, ошондо анан саламдашканда эстеп каласың да. Сумкасы мындай экен, кийими мындай экен, бут кийими мындай экен, кепкасы мындай экен эстеп каласың да. Анан ошондо саат менен мынчада мен бул маршрут боюнча көргөм, бул багыт боюнча бараткан деп мындай маалымат булактар чогулганга жакшы болот да. Айтор ушундай көптөгөн көндүмдөрдү окуучулар үйрөнөт. Ал жерде биздин туризм кружокторунда балдар команда менен үйрөнөт. Азыр эң чоң көйгөй окуучу сабактан кийин телефон чукуп үйдө отурат да. Бул жерде эмне чоң көйгөй бар? Социалдашуу, жумшак көндүмдөр калыптанбайт да. Бизде болсо бала деген ал жакта жандуу табият менен жүрүп, команда менен иштегенди үйрөнөт.
алар өздөрүнүн милдеттерин алат. Кимдир бирөө мисалы үчүн дежурлап тамак жасайт, кимдир бирөө жооптуу болуп баягы мисалы үчүн керектүү шаймандардын баарына жооптуу болот, кимдир бирөө мобилограф болот, кимдир бирөө дагы бир журналистика тармагын ээлейт. Өздөрүнүн кызматтары бар да. Жоопкерчилик алганды үйрөнөт, команда менен иштегенди үйрөнөт, кайсыл жерге чатыр тигиш керек, кандай учурда тигиш керек. Анткени баягы жаан жаашы мүмкүн жана башка учурда суу чогулуп кетет. Же болбосо коопсуз эрежелери, таш көчкү жана башка коопсуз жерлерге чатыр тикпеш керек. Жөнөкөй мисалы костер жагуу, от жагуунун тартиптери бар. Ошонун баарын бала ошол жерде практикасын үйрөнөт да. Биздин адистер бар, мисалы үчүн 6 жаштан баштап балдарды окутуп 4000 метр бийик чокуларга чыгарып жүрөт. Мисалы үчүн мен өзүмдөн 2 окуучум Кыргызстан альпинист деген төшпөй алган. Ошо 8 класстан баштап окуткам аларды. Ошо комсомол чокусуна чыгарып 4204 метр бийик чокуларга чыкканда биздин мугалимдер балдарды окутуп жүрөт да, табиялап. Демек булардын баары жана балдардагы экологиялык аң сезимди калыптандыруудагы бир ыкмалар катары пайдаланылат. Ооба. Жогоруда айтканда жана сиздин сурооңузга дагы мындай дагы да бекемдеп кетсек, ошол мугалимдер кайсыл гана райондогу айырмасы жок, мугалимдер бизге байланышса болот. Биз аларга ошол окуучуларды тоодо алып жүрүүнүн, шаардын ичинде шаардык туризмди алып жүрүүнүн бүт методикасын үйрөтөбүз да. Анан мисалы үчүн ошол биздин кружок мугалимдер аябай жакшы билет. Баягы тентек балдар менен көп иш алып барат да. Тентек балдар деп коет го. Башкарууда оор болгон балдар менен. Бирок ошол балдар биздин эң ишенимдүү балдар. Анткени алар билет, мындай команда менен үйрөнүп калат, аларга ишеним артат, анан кырсыктар болбойт да. Ооба, көп мектептер тыюу салат, балдардын тоого чыгуусуна жана башка эс алуу учурунда. Бул жакшы эмес, анткени минтип жүрсөк биз туризмди өнүктүрө албай кыйналабыз да. Тескерисинче ар бир мектепте бүгүнкү күнү балдарды тоодо алып жүрүүнүн, шаардын ичинде алып жүрүүнүн тартибин билген адистер керек болуп атат да. Ошол мугалимдерди биз окутуп, тарбиялап жардам бере алабыз. Демек аймактарда мындай ирим ачкысы келген мугалим, ал биология же география сабагынын мугалими болбосо эле кайсы гана сабактын ээси болбосо, өзүнүн каалоосу бар болсо, жана окууну кайдан окуш керек? Бизге да байланышат. Биз окуу курстар өткөрүп атабыз. Мисалы үчүн окуу курстар бат-баттан болот, жана региондорго барабыз. Же болбосо ошол кайсы бир райондун методисттери байланыш деле чакырышат да. Анан биз барып алардын ар бир мектебинен 2-3 мугалимдер келип чогулат. 1 күндүк, 2 күндүк, 3 күндүк окуу курстарды өткөрүп, практика жүзүндө окутуп үйрөтүп беребиз. Анан бизге жеке байланышса болот. Эгерде кайсы бир ушундай мугалимдер бар, өздөрүнүн мектебинен кружок ачкан, биздин программада алышкан, биздин программа менен иш алып баратат да. Андай мугалимдер да бар, алар да бизге байланышып, колдонушса болот. Экинчи эме коомчулук деле эме. Бизде спорт ориентация деген иримдерибиз бар да, аябай кызыктуу. Токойдун ичинде же бир атайын карталарды бекитип берет. Ошолорду карта боюнча издеп чыгат, таап, мелдектикке катышат да. Бул жака деген биздин жалпы иримдерибизге окуучу эле эмес, ата-энеси, бир туугандар да келсин. Биз ачыкпыз. Бир гана балдар менен эмес, ата-энеси менен дагы, бир туугандары менен кошо окутуп, колдоо бергенге дайынбыз. Мисалы үчүн ишемби күндөрү толорго чыгат. Биз азыр ошол талапташуу коюп атабыз. Окуучунун ата-энелери кошулсун депчи. Анткени социалдашуу ата-эне менен болгон байланыш бекемделет. Ата-эне кошулуп тоого чыксын биз менен депчи. Жана дагы деле аймактарда ирим ачкысы келгендерди аягына чейин чыгарып койсок, демек алар өздөрү кааласа силерден окуулардан өтүп алып, программа менен иштей берет. Дагы кандай талаптар керек? Мисалы, канчанчы класстын окуучуларын чогултуш керек, бир иримде канча окуучу болуш керек, анан булар сабактан тышкары канча убакытта бир чогулуп туруш керек да? Ооба. Биз иримдерди 10 саат, 20 саат, 30 саат деп беребиз да. Өздөрүнүн тандаш керек өздөрү. Өздөрү саат жүктөмө жашып тандайт. Экинчи талап, эң негизги талап, устатыбыз көп айтат эме деп. Кудайдан коркуп, пендеден уялып иштеп бергиле депчи. Ошо өз убагында иримдерди өтсүн, балдар менен изденип өтсүн. Анан биз эме көп конкурс өткөрөбүз. Мектептер арасында, окуучулар арасында көп конкурс сынак өткөрөбүз. Ошол конкурс сынактарга да аябай мугалимдер бар да, балдар менен аябай активдүү катышканчы. Анан ошол мугалимдерди өзүбүзгө байланышып алабыз. Анткени ошол мугалимдер биздин адамдар болот да, ошолор анан кружок ачып беребиз. Эгерде кызыккандар болсо, биздин программаны алып, ошо өзүнүн мектебинде кружок өтүп, бизге сүрөттөрүн салып бөлүшүп турат. Анан биздин кубулсат болсо, сразу эле өзүбүз кружок ачып берип, айлыгын төлөп, иш алып бара беребиз да. Керектүү шаймандар менен камсыздап берип. Болгон бизге байланышсын.
Ошо Бишкектеги борбордон сырткары ошо облустарда ачканыңызды жана буну кийин ар бир мектепте, райондо көбөйткүңүз келгенин айтып атпайсызбы? Ошо аймактардагы чыгармачылык борборлугу балдар менен мындай кызматташтык кандай болуп жүрүп жатат? Ооба, өтө сонун. Азыр мисалы үчүн биз ар бир райондо балдар чыгармачылык борборлору бар да. Алар менен тыгыз иш алып барабыз. Азыр аларга усулдук колдоолор көрсөтүп атабыз. Мисалы үчүн гибрид системасы кирген. Вебинарлар көбүнчө онлайн вебинарлар өтөбүз дагы, анан теориясына ошо план боюнча барып ал жакта окутуп келүү, анан алар өзүбүз алып келип окутабыз дегендейчи. Алар менен аябай тыгыз иш алып барып атабыз. Азыр ар бир райондогу балдар чыгармачылык борборлору дагы өздөрүнүн базасында туризм, экология, эстетика, робототехника багыттарында кружоктордо иш алып барып атат. Ата-энелер ал жака алып барса болот. Мисалы үчүн жазында болду, мисалы үчүн практика жүзүндө иштеп атат да. Баткен облусунда биздин Кызыл жол орто мектеби деген мектепте кружок ачып койгонбуз. Ал жакта биздин 20 жетекчибиз окуучуларыбыз менен чогуу парникте помидорду үрөөнөн өстүрүштү да. Үрөөнөн өстүрүп, анан ошону сатып айылдаштарына, ата-энелер баары кызыгып колдоо берип алышты. 28 миң сом киреше көрүштү мисалы үчүнчү. Балдар өздөрү чуркап жанталашып иш алып баратат да. Мисалы үчүн Кара Суу районуна ачып койдук эле. Азыр кече директор да келип кетти, жолугуп сүйлөшүп. Окуучулар ушу мектептин өзүндө эле гумус, компост дагы эме сөөлжан багууну колго алып атат да. Азыр мектеп жетекчилери окуучуларга берип коюптур, ишенип. Окуучулар өздөрү сөөлжанды ээлеп, топурагын өзүнчө алып, сөөлжандар жерге түшүп калса, ошону бир алакана салып барып, тияка кошуп, ошол биздин карамабыз деп окуучулар тыгыз иш алып баратат да, мына практика жүзүндөчү. Бул жанагы бизде дайыма табияттануу, география, ушу биология сабактары бир практикада калышпай эле теория менен калып кетчү эле го. Ошолордун баарын да жокко чыгарып, азыркы мындай практика менен айкалыштырганга мындай жакшы мүмкүнчүлүк берет. Ооба, систем интерактивдүү систем болуп атат. Анан 12 жылдык билим берүү өтүүдө бул эмне биринчи кесип тандоо. Мисалы үчүн бизде адистерибиз бар да. Азыр ал агайлар ошол мектепте окуп жүргөн кезде ошол кружокторго келчү. Анан ошондон калыптанган, анан ошо өзүнүн тармак экенин түшүнүп, азыр бизде бүтүндөй бир бөлүм башы болуп турат. Бүтүндөй 20 жетекчилер болуп жүрөт да. Окуучуларга кесип тандоого мына ошол мектеп ушунчадан пайда болот да. Окуучу өзү катышып көрөт. Жан дүйнөсүнө туура келсе, андан ары улантып кетет, болбосо дагы башка багыт издеп кетет дегендейчи. Бул 12 жылдык билим берүү өтүүдө бул аябай сонун мүмкүнчүлүк. Себеби деген эмне? Мен дайыма ошо ирим жетекчилерге айтабыз да. Биздин иримдер окуучу үчүн кандай жер болуш керек деген суроо. Окуучунун жан дүйнөсү эс алган жер болсун деп. Анысы деле сабактар жана башка татаал стресс менен жүрөт депчи. Биздин борборго келгенде сабакта отурганда, партада отурганда баары катар тизип отурбасын. Эркин тегерек формада отурсун, балким парталар жылдырып коюп жерге отурсун, эшикке чыгып сабак өтөт, парттарды кыдырып сабак өтөт, тоолорго чыгып сабак өтөт. Тагыраагы баланын жан дүйнөсү эс алган жер болот да. Ошол Кара Суу районунда кече эжеке айтып атпайбы? Биздин азыр окуучуларыбыз дейт, суббота күндү күтүп калды дейт да, ишемби күндү күтүп калышты депчи. Анткени ошол күндөрү тоолорго саякатка чыгат, анан чыкканга жараша эко акция. Тиги таштан тере келишет, музейлерге барып атат дейт мисалы үчүнчү. Бала уже бул жерде бош убактысын мектепке байлап атат да. Тагыраагы бул аябай сонун мүмкүнчүлүк. Баланын сабакка болгон кызыгуусун арттырууда, мектепке болгон, агартууга болгон кызыгуусун арттырууда бул кошумча билим берүү сонун аянтча чындыгында. Негизи ушул чыгармачылык борборлорудо балдардын кызыгуусун арттырууда мындай учурда кандай бир тоскоолдуктар же жетишпестиктер бар деп ойлойсуз? Биринчи эле кайдыгерлик коом тараптан, ата-эне тараптан. Ата-эне баланы көзөмөлдөш керек. Бош учурунда эмне кылып атат? Кружокторго алып барып жаздырсын. Ошол эле Бишкекте болсун, ошол эле региондо болсун айырмасы жок. Балдар чыгармачылык борборлоруна алып барып ата-эне жаздырсын. Бул билим берүүгө, агартууга кошкон биринчи салым болот да. Экинчи, ошол ата-эне кечинде бала менен баарлаш керек. Бүгүн эмнени үйрөндүң? Бүгүнкү алган билимиң жашоо турмушта кайсыл жерде пайдасы тиет экен депчи. Баланын ошо бош убактысын көзөмөлдөгөнгө жардам бериш керек да. Анан үчүнчү адис дайындоо. Адис таңкыстык болуп атат да. Жергиликтүү бийлик органдары, айыл өкмөттөр жана башкалар ошол мындай кошумча билим берүүгө, агартууга аябай чоң салымдар кошду. Өзгөчө бюджеттик эсептен мындай өздөрүнүн айылдарында туризм, экология багытында
иштерин жүрүүсүнө бир акчалай жардам колдоо берсе, ошо өзүнүн мектептериндеги мугалимдерди мисалы үчүн атайын каржылап бизге жөнөтсө болот да. Болгон эмне келип кеткенине чыгымын жол киресине таап берсе, калган окуу курстарын, тамак ашын өзүбүз чечип беребиз да. Ошондой жактарга да жардам берсе жакшы болмок. Үчүнчүдөн баягы массалык маалымат каражаттары дагы өздөрү мындай коомго пайдалуу берүүлөр чыгарса. Мисалы үчүн мен силерге ыраазылык айтам. Мен билгенде силер мен 2 жылдан бери, 3 жылдан бери байкап иштешип жүрөбүз. Дайыма экологияга байланышкан подкасттарды, берүүлөрдү аябай көп чыгарасыздар да. Бардык радиолор, бардык массалык каражаттар ушул жака басым коюш керек. Коомчулукту ушул жака мындай берүү чыгара берсе, элдин назары бурулуп баштайт да. Ошого мындай массалык маалымат каражаттарда чоң жардам берсе деген ойлор. Экинчи ошол ата-эне деле бош учурунда балдар менен ошо балдар чыкмаса борборлоруна келип, тоолорго саякаттарга чыкса деген өтүнүч бар эле. Демек, бул окуучулар акысыз бул иримдерге келип катышып, ушул мүмкүнчүлүктөрдүн баарын колдоно алышат. Анан мындан сырткары ошол силердин иш чараларыңарда бир конкурстарды көрүп калам. Буларды дагы балдарга бул теманы кененирээк жайылтуу үчүн уюштурасыңар да, жана иримдеги катышуучуларга дагы көбүрөөк багытталса керек. Эме шыктануу болсун депчи. Мисалы үчүн дебаттар бар да. Бул баланын сөз байлыгын аябай арттырат. Бүгүнкү күнү балдар коммуникация жолуп калды, сүйлөшүү төмөндөп кетсеби дегенде телефондо турат. Өзүңүз байкап атасыз, кичинекей наристелер телефондо көп турган үчүн кеч сүйлөп атат. Анан ошого балдар мындай дебаттарга келип катышат. Биздин көчөк балдарыбыз мектептер ал жакта бийликтерин аябай баалуу бийликтерди коюп беребиз. Анан темалар ошол экология, туризм багытындагы темалар болот да. Анан ал жакта балдар ошол бир темада дебатка катышыш үчүн ошону дүйнөлүк деңгээлде масштабтуу карап чыгат. Маалымат булактарын ылгайт. Ал жерде жөн эле сүйлөп койбойт да. Мындай шилтемелерди көрсөтөт, статистикалардын баарын карап чыгат да. Экинчиден ошол дебаттан кийин ошо мисалы өткөн мурунку жумада өткөрдүк. Дебаттын жеңүүчүлөрүн биз Ак Түзгө алып барып келдик. Окуучулар барып келди. Мурунку дебаттын жеңүүчүлөрүндө болсо ар бир балдардын колуна мындай 12.000 сомдук, 15.000 сомдук чоң телевизордо да алышкан дегендейчи. Аябай чоң колдоо болот. Андан сырткары мисалы үчүн спорт ориентация боюнча турнирлерге катышат. Ал жактан мындай өздөрүн мыкты көрсөтүп, сборныйга кирген балдарыбызды Ташкентке барып келишти, Алматыга барып келишти, Алматыга, Казакстанга 2 жолу барып келишти. Ташкентке барып келишти да, мисалы үчүн. Геология боюнча дагы Астанага барып келишти. Туризм боюнча дагы көптөгөн ошол мелдештерге барып катышып келип атат да. Тагыраагы балдар ошол сынактардын негизинде эл аралык турнирлерге барып катышып келүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Анан мектептер арасында конкурс көп өткөрөбүз. Ал жакта дагы мисалы үчүн кыргыздын актуулугу боюнча экология, туризм жана улуу инсандардын жана башка көптөгөн темалар баары камтылат. Мектеп окуучулары катышып, ал жактан дагы өздөрүнө керектүү баалуу бийликтерди алып катышып атат да. Балага стимул болот бул дагы. Азыр биз 300 китеп алып койдук. Борбордон 300 китеп алып окуучуларга таркатып бердик. Бекер. Ал китепти окуп, биздин китеп окуусуна катышып атат. Ал жакта дагы ошол билим алууга үгүттөгөн, экологияга үгүттөгөн багытта темалар болот. Азыр ошол 300 окуучу катышып атат. Алардын эртең жыйынтыгын чыгарып, анан ал 300 китепти дагы кийинки балдарга өткөрүп беребиз. Анан дагы кийинки балдарга деп ошо эстафета катары кете берет да. Анан ал жерден улуу класстын балдары катышат ал жака, китеп окуусунабызга китептерди бекер берип каржылап атабыз. Кичүү класстар арасында, мисалы башталгыч класстын арасында жанагы менин акырам эколог, менин акырам турист деген номинациялар бергенбиз. Ал жакта да китептерибизди бекер берип атабыз да. Китептен басма үйүн китептерин бекер берип атабыз. Ал балдар окуп чыгат дагы анан өздөрүнүн фантазиясы менен ошо менин акыра деген бул эме жираф да. Ошол жирафты баягы турист катары, эколог катары көрсөтүп, ал жака алар катышып, алар да бийликтерин алып жүрөт. Азыр болсо, мисалы үчүн көптөгөн акцияларды өткөрүп атабыз. Көчөт тигүү акциясын өткөрдүк, мисалы үчүн. Жашыл мурас деп көчөт тигүү акциясын өткөрдүк биринчи этабында. Ал жака окуучуларыбыз келип катышты, ата-энелер да келип катышты. Ботаникалык бакка тигип бердик. Туяларды, сосналарды, кайыңдарды. Анан маселе ушул жерден көчөт тигип коюу оңой да. Бирок андан кийин аны караш керек, сугарыш керек дегендейчи. Анан окуучулар өздөрү эле баягы график түзүлүп, келишип, ошол көчөттөрдү сугарып атат да. Өздөрү эсинде кезектешип келип, ошол көчөттөрдү сугарып, анан ботаникалык бактын ишмердиги менен таанышып кетип атат дегендей. Анан экинчи этабы буюрса кийинки айга деп пландап атабыз. 150 кайыңды чоң кемиңге же аларча деп пландап атабыз. Азыр
150 кайың дагы тигип беребиз буюрса. Окуучулар өздөрү катышып, ал акцияда катышып атат. Андан сырткары азыр эме мини теплицалар жасатабыз. Өзүбүз эле сатып алсак кымбат экен. Анан кружок мугалимдиги агайларыбыз менен чогуу эле темирлерди чөнтөктөн акча чыгара коюп эле жасап атабыз. Ал 2ге 2, бийиктиги да 2 болгон чакан мини теплицалар. Аны деген мектептин коридорунда турсун депчи. Ошонун сыртын жаап беребиз. Ичинде окуучулар кышында дагы мисалы петрушка өстүрсүн, пияз өстүрсүн, ага деген от жагууга кажети жок да. Өзү өсө берет. Жазында болсо помидор, бадыраң өстүрсүн деп ошого баратабыз. Андан сырткары жана мини подоконник деп коет. Текче теплицалар. Кичинекей теплицалар болот, ошого алып берип атабыз. Окуучулар сабак учурунда, кружок учурунда өстүрүп, ар бир баланын партасынын үстүндө туруп ошону карап өстүрүп үйрөнсүн депчи. Балдардын уже сүрөттөр, видеолорун биз салып турат баракчага дайыма. Уже пияздары, петрушкалары чыгып баштаптыр. Башка дагы көптөгөн өсүмдүктөрдү өстүрүп атыптыр. Уже жыйынтыктары көрүнүп баштады буюрса. Чоң рахмат. Бизге берген убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда ушундай кызыктуу иш-чараларга кантип катышуучу болсо болот, эмнелерди дагы алдыда кандай программалар күтүп атат, кандай долбоорлор күтүп атат, кыскача бөлүшүп кетсеңиз. Сонун болот. Биздин максат буюрса ошол ар бир районго ошол окуучулардын 15 адамга жетчү бүт туристтик снаряжениялар барын алып барып берүү. Ар бир райондо кружокторду ачып, жайылтуу. Анан буюрса өзүбүздүн борбордун чоң бир имаратын, чакан мектебин салуу. Ошол жакта биз Кыргызстан боюнча мугалимдерди алып келип окутуп жөнөтүп турабыз. Анан балдар да ошол жака келип, жаштардын бир чогулган аянтчасы болот деген ошого баратабыз. Анан өзүбүздүн бир борбордун транспорттун буюрса спонсорлордун колдоосу менен алганга келип атабыз. Ошо окуучуларды тоолорго дагы да бекер чыгарып турган мүмкүнчүлүк жарасын деп. Кыш келатат, кышында биз лыжа тебүү акцияларын өткөрөбүз. Ал жакта балдар келип катышса болот, ата-энелер. Баары бекер, лыжаларын баарын бекер берип үйрөтөбүз. Бир күнүн ичинде бала өзү чын эле лыжа тепкенди үйрөнүп кетет да буюрса. Ошол жакка баратабыз. Биздин ошо сиздердин деле жарыянын астында биздин баракчанын каттап койсоңуздар, ссылкасын, шилтемесин. Коомчулук ата-эне бизге байланышып келе берсин. Кызматташууга дайыма ачыкпыз. Ишиңиздерге ийгилик. Буюрса да жакында ошо агартуу министринин атынан компост ящиктерин беребиз мектептерге. Ал компост ящиктери аз жалбырактар чогулуп атат. Ошолорду өрттөбөстөн ошол жерде чогултуп, чириндик айлантып, анан мектептин ичинде гүлдөрдү өстүрсүн, анын ичине кайра сөөлжан төгүп коюп, сөөлжан баксын, ошол форматка өтүүдө жакында бир компост ящиктерин берип беребиз. Агартуу министринин атынан ага да мектептер катышып алса болот буюрса. Чоң рахмат. Сизге да ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай кызыктуу иш-чаралар өзгөчө балдар үчүн алдыда ийгиликтүү уюштурula берсин. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз табиатты сүйүүгө үйрөткөн чыгармачылык борборунун ишмердүүлүгү тууралуу сүйлөштүк. Бул тарбия менен тажрыйбанын айкалышы. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.